Обода Лондон BBC саламатсыздарбы? Элералык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып Эрмек Максутова. Түштүк Кореядан сабак алуу, мамлекеттер эрте текшерип, артынан түшүү ыкмасын колдонсо, вирус жуккандар жана курмандыктар азыраак болмок. Чернобыльдын айланасында чыккан өрт 86-жылы атомдук станция кырсыктагандан бери гүлдө өскөн сейрек жандыктарга коркунуч жаралды. Апталык клик берүүбүздө WhatsApp'тын жалган маалымат менен күрөшүү аракети жөнүндө айтып беребиз. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш алдыңкы мамлекеттер коронавирус менен алпырышууда лидерлик көрсөткөн жок деп нааразылыгын билдирди. BBC-ге берген маегинде Гутерриш мырза адатта лидерлик болуп келген күчтүү өлкөлөр үлгү болуп бериши керек эле деп айтты. Анын бул сөздөрү Бейжин менен Вашингтонго багытталгандай туюлду. АКШ президенти коронавирус Кытайда башталган деп айтып келет. Бирок АКШ чалгындоо кызматы COVID-19 генетикалык жактан өзгөртүлүп же лабораторияда жасалган эмес деп билдирди. Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык 1 миллиондон ашуун киши коронавирустан сакайды. Түштүк Кореяда вирус жукканын аныктоо иши туура жолго коюлган. Өлкө январь-февраль айларында коронавирус эң катуу жайылып жаткан мамлекеттер катарына кирген. Бирок вирусту ыкчам аныктоо жана жугуштуу кишилердин артынан түшүү ыкмасы менен аны тез арада оздуктоого жетишти. Натыйжада каза тапкандар саны 250дөн ашкан жок. Ошондой эле өлкө карантин жарыялоого мажбур болгон жок. Инфекция башталгандан бери биринчи жолу бүгүн бул жакта вирус жукканы токтолгон айтылууда. Лора Бикердин баяндамасы. Дүйнөдө канчалаган кишилер мынаудай бакубат күндөр кайра келсе деп зарыгууда. Бул жерде жашоо калыбына келгендей. Анткени Түштүк Корея пандемияга даяр турган. Алар вирустун жугуштуулугун токтотуп, дээрлик жокко чыгарышты. Февраль айында жагдай абдан оор болчу. Бул жер дүйнө боюнча коронавирус эң катуу жайылып жаткан очоктордун бири эле. Айрыкча Дэгу шаарында абал чектен чыга жаздаган. Бирок тез арада чаралар көрүлүп, вирус ооздукталды. Кайтыш болгондордун саны 250гө жеткен жок. Доктурлар бизди карап жылмаюуга дагы жетишти. Буга кантип жетишти? Вирус абдан жугуштуу экени белгилүү болгон соң, башында эле аны текшерип аныктоо жана киши ким менен байланышта болгонун табуу зарыл деп эсептегенбиз. Биринчи учур аныкталар замат өлкөдө тест өткөрүү жолго коюлган. Вирус жуктурдум деп ойлогон кишилердин баарысы текшерилген. Текшерүүнү өткөргөн кызматкерлерди дагы коргогонду унутушкан эмес. Аны менен катар эле инфекциянын изине түшүп аныктоого киришкен. Көчөдөгү коопсуздук камералары, мобилдик телефондор жана адамдын банк карточкасын колдонгон учурдун баарысын чогултуп, вирусту алып жүргөн кишилердин кайда барганын, ким менен байланышканын табышкан. Демек, бул кафеде кимдир бирөөндө коронавирус бар экени аныкталган болсо, бул аймактагы ар бир адамга СМС салып, вирус жуккан болушу мүмкүн. Тез арада бөлүнгүлө, обочулоңгула деп эскертишкен. Тургундар жеке маалыматын купуя сактоого караганда коомдук саламаттыкты биринчи орунга коюшту. Мындай аракеттер зарыл болгон деп ойлойм. Мен өзүм интернеттен жаңы учурлар катталганын, алар кайсы аймакта экенин текшерип жаттым. Ооба, албетте жеке маалыматты купуя сактоого зыян келди. Бирок мындай кадам зарыл болду. Бул баарыбызга тиешелүү глобалдык күрөш. Мектептер дали жабык. Бирок айрым компаниялар кабыл алуу экзамендерин өткөрүүдө. Дене табын текшерүү көнүмүш адатка айланууда. Ошону менен катар социалдык аралыкты сактоо тартиби бекем. Сак болууну каалаган сүйүшкөн жаштар кинону машинада отуруп көрө турган жайга барышат. Албетте, бул жакта да COVID-19 кайра келбеспи деген кооптонуулар бар. Учурда башка өлкөлөр Түштүк Кореядан сабак алууда. Жалаң эле вирусту тескөөдө эмес, пандемия учурунда кандай кылуу мүмкүн экенин дагы үйрөнүүгө болот.
Быйыл дүйнө жүзү боюнча көптөгөн мусулмандар үчүн ыйык Рамазан айы башкача өтүп жатат. Адатта үй бүлөлөр жана достор менен чогуу ооза ачуу жагымдуу эмеспи. Бирок албетте көптөгөн өлкөлөрдө чектөөлөр киргизилгендиктен чогуу намаз окуу мүмкүн эмес. Жана Египетте да мечиттер жабык. Каирден Сали Набил баяндайт. Абдел Халиддин намаз убагы келгенде үй бүлөсү үчүн үйүндө өзү имамдык кылуудан башка аргасы жок. Коронавирустун тарашын токтотуу чарасы катары Египет боюнча мечиттер жабылган. يعني هي انت عشان تعمل اجراءات احترازيه اكتر. Мечиттерди жабуу вирустун жайылышын азайтуунун мыкты жолу. Эгер өкмөт вирустун тарашын токтотуу үчүн мечиттерди жаппай, дезинфекциялоо иштерин жүргүзүп, башка чараларды колдонсо, азыр кандай болорун элестете албайм. هو احنا كان في يوم 27 بنروح نتسحر في مسجد. Орозонун 27-күнү жакынкы мечиттерге барып, ал жерде кадыр түн тосот элек. Эгер өкмөт кадыр түнгө чейин мечиттерди ачпаса, анда албетте мурунку күндөрүбүздү сагынабыз. Мечиттерде азан айтууга гана уруксат берилген. Египеттин диний өкүлдөрү мусулмандарды үйүндө отуруп, чектөө чараларын сактоого чакырууда. Айрымдар болсо египеттиктерге мечиттин алдында же өз үйүнүн чатырында намаз окууга уруксат бериши керек деп өкмөттүн чечимин айыпташкан. Эмне үчүн адамдар дали иштеп жаткан метро станциялары же заводдор сыяктуу жерлерде да ушундай эле коопсуздук чараларын өкмөт киргизбеди? Баарыбызды үйдө отурууга мажбурлап жатат. Мен үчүн Рамазан айы мындай болбош керек. Орозодо адамдар мечитке бара алса жакшы болмок. Ыйык айдын өзгөчөлүгү ушунда да. Рамазан айы Маха жана анын үй бүлөсү үчүн да өзгөчө өтүп жатат. Мурда орозо учурунда алар колунда жок адамдарды үйүнө чакырып, ооз ачырышат эле. Бул жылы алар үйүндө тамак бышырып, аны ооз ачарга чейин муктаждарга таратып берет. Египеттиктер чогуу отуруп ооз ача албай жатканда көңүлү чөгүп турат. Бирок бүгүнкү күнү кабыл алынган баардык чаралар өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн. Колунда жоктор үйүндө отуруп ооз ачып жатат. Быйыл Рамазан айы жылдагыдай эмес. Албетте ошондуктан көңүлүбүз суз. Бирок кайрымдуулук кылуунун башка жолдорун табууга аракет кылып жатабыз. Сыртта жашоо өз нугунда уланып жаткандай сезилет. Бирок үйлөрдө адамдардын чогуу ооз ача албай жатканы ачык байкалып турат. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Кытайда бүгүн эмгек күнүн белгилеп жатышат. Ага карата узак эс алуу күнү башталды. Кытайдын борбору Бейжиңде бир канча айга созулган карантинден кийин 1-майдан тартып музейлер, парктар ачылды. Келген коноктордун саны чектелип, туристтердин дене табы текшерилип турат жана социалдык аралыкты сактоо күчүндө калат. Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин коронавирус жуктуруу алганы маалым болду. Премьер өзүн обочолоп карантинге чыкты. Президент Путин анын кызматын аткарууга интерим премьер-министр дайындады. Орусияда коронавирусту жуктуруу алгандардын саны 107 миңге жетти. COVID-19 көз жумгандардын саны 1000ден ашты. Азык-түлүктүн баасы көтөрүлүп жаткандыктан Афганистан калкынын 1/3 бөлүгү ачарчылык коркунучунда турат. Алардын арасында 7 миллион жаш бала бар. Save the Children аттуу кайрымдуулук уюму ун менен суу майдын баасы 20%га көтөрүлгөнүн айтты. Коронавирустун айынан азык-түлүк тартыш болууда. Афган өкмөтү Кабулда элге бекер нан тарата баштады. Түштүк Африка карантин чараларын бүгүн жеңилдете баштады. Айрым бизнестер ачылып, ресторандар кардарларды тейлей баштады. Тургундарга көнүгүү жасоого сыртка чыгууга уруксаат берилди. Бирок түнкү коменданттык сааттын сакталып жатышына көз салып, аскерлер көчөдө жүрөт. Спирт ичимдиктерине тыюу салынган. Түштүк Африка пандемия менен күрөшүүгө эң катаал чараларды киргизген өлкөлөрдүн бири. Токой өрттөрү Украинадагы обочолонгон Чернобыль аймагындагы токойдун чоң бөлүгүн талкалады. Ал 1986 жылы дүйнөдөгү эң жаман өзөктүк кырсык болгон аймак. Учурда радиациянын көрсөткүчтөрү нормалдуу деңгээлде. Бирок өрт ал жерде аймактаган жапайы жаратылышка терс таасирин тийгизди. Чернобыль атомдук электр станциясынын аймагындагы токой өрткө чулганды.
Бул Украинадагы кирүүгө катуу чектөө киргизилген жер. Бирок учурда бул жер көптөгөн сейрек кездешүүчү жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн мекени. Адамдардын кийлигишүүсү болбогондуктан жапайы жаратылыш гүлдөп өскөн. Кырсыктан берки 30 жылдын ичинде бул ээн аймак Украина үчүн гана эмес, бүтүндөй Европа үчүн маанилүү коргоого алынган зона болуп калды. Соңку маалыматтарга таянсак, аймакта кызыл китепке кирген сейрек кездешүүчү жандыктардын 100 түрү бар. Аймактын кеминде 200 чакырымдай жери өрттөлүп кетти деп божомолдонууда. Өрт ландшафтка олуттуу таасирин тийгизди, бирок жаратылышты коргоочулар убакыттын өтүшү менен ал калыбына келет деп ойлойт. Токой өртү ачык ландшафтын чоң бөлүгүн жалмап кетти. Жапайы прежвальский жылкысы, багыш, бугуз сыяктуу жаныбарлардын азыгынын көбү жок болду. Бирок ачык ландшафттагы өсүмдүктөр тез калыбына келет. Ошентсе да биз кайра өсүмдүктөрдүн кайсы түрү өсүп чыгып жатканына байкоо салышыбыз керек. Себеби өрттөн улам сейрек кездешүүчү өсүмдүктөр жок болуп кетиши мүмкүн. Токойдун өзүнө келсек, бул чоңураак көйгөй. Анткени токой толук калыбына келүү үчүн бери дегенде 10 жылдай убакыт керек болот. WhatsApp тиркемеси учурда коронавирус тууралуу жалган маалымат менен күрөшүү боюнча үгүт иштери ишке ашып жатканын билдирди. Мындан сырткары үйлөнүү тоюн виртуалдуу түрдө өткөргөн жубайлар. Кезек клик берүүбүздө. Апталык клик берүүбүзгө кош келиңиз. WhatsApp тиркемеси келип түшкөн каттарды башка адамга жөнөтүүнү чектеген жаңы чарасы менен каттардын тарашын 70%га кыскартканын билдирди. Мындай кадам коронавирус тууралуу туура эмес маалыматтардын жайылышын алдын алууга багытталган. Бирок сынчылардын айтымында жалган маалыматтар менен күрөшүү үчүн компания көп иш жасашы керек. Алыстан башкаруучу пультты унутуп, роботторду башкарууда эми булчуңдарыңызды иштетсеңиз болот. АКШдагы Массачусетс институтунун жасалма акыл лабораториясы колго тагылган сенсорлордон адамдын булчуң сигналдарын колдонуп, роботтун кыймыл-аракетин башкарган системаны ойлоп тапты. АКШнын Гарвард университети дагы Британиянын DeepMind компаниясы менен биргеликте бир канча татаал тапшырманы аткара алган виртуалдуу келемишти жасашкан. Анын максаты келемиштин жасалма мээси кандай иштерин адамдарга түшүндүрүү болуп саналат. Берүүбүздүн аягында карантин учурунда Zoom аркылуу бир нече үйлөнүү үлпөт той өттү. Бирок Animal Crossing видео оюну аркылуу той өткөрүүгө кандай карайсыз? Стефан менен Жанна чыныгы үйлөнүү тоюн ноябрга чейин жылдырууга аргасыз болушкан. Бирок алар тойду биротоло өткөрүп жибергиси келбей, аны Nintendo компаниясынын Animal Crossing аттуу оюн аркылуу виртуалдуу түрдө өткөрүшкөн. Жаңылыктардын соңунда күтүүсүз жерден келген мейман жөнүндө айтып беребиз. АКШнын Каролина штатында Big George деп аталган чоң крокодил тургундардын короосуна кирип барыптыр. Ал байырлаган коругунан селдегени чыккан окшойт. Тургундар коопсуздук кызматкерлерин чакыртып келиптир. Крокодил аларга көнбөй жатып, аны эптеп атып, жанындагы сууга алып кетишиптир. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыздар. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Эрмек Максутов болду. Эфирде кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.